Салам достор, каналыма кош келиңиз. Яlı чапкыны сериалынын башкы каармандары Ферит жана Сейран. Бул түрк сериалынын биринчи бөлүмүндө Феритке тузак курулуу менен башталат. Фериттин үй бүлөсү Стамбулдагы кадыр барктуу өзүнүн урмат сыйына ээ үй бүлөлөрдүн бири болуп эсептелинет. Чоң атасы Халис Корхан. Бул киши дагы ушул даражага жетиш үчүн убагында чоң сыноолорду башынан өткөргөн. Көрүп турганыңыздардай, акча үчүн өз кызы менен биргеликте бул окуяны уюштуруп, андан кийин бул үй бүлөгө келип ызы-чуу салып жаткан аялды көрүп турабыз. Бул окуяны Фериттин үй бүлөсү аябай таң калуу менен кабыл алышат. Жада калса Ферит өзү дагы аябай таң калат, себеби бул кызды ал тааныбайт болчу, көргөн дагы эмес болчу. Кандай окуянын ичинде калганын өзү дагы билбей калган учуру. Ишенгиси келбеген Фериттин чоң атасы бул окуяны чечүү милдетин атасы Орханга жүктөйт. Бул маселени чечүү үчүн чоң атасы Феритти үйлөнтүү керектигин айтат. Буга макул болгон атасы Орхан Феритке келет дагы үйлөнүшү керектигин айтат. Ферит жаш болгондуктан бул нерсеге каршы чыгат, бирок атасы Орхан үйлөнсөң деле мурун кандай болсоң ошондой жүрө бересиң, ошол кылган иштериңи кыла бересиң деп Феритти көндүрөт. Эми Ферит кимге үйлөнөт деген суроо келет. Газантеп шаарындагы кадыр барктуу үй бүлөлөрдүн бири бул Сейрандын үй бүлөсү болуп эсептелинет. Фериттин чоң атасы өзүнүн мурунку жашаган жери Газантеп шаарынан өздөрүнө ылайыктуу кыз табышын сунуштайт. Жыйынтыгында Сейрандын үй бүлөсү аларга ылайыктуу болуп чыгат. Корхан үй бүлөсү Сейрандын эжеси Сунаны келин кылып алууну чечишет. Көрүп турганыңыздардай, Сейрандын дагы жашоосунда өзүнүн жигити болгон. Бул жактырган баласынын аты Юсуф, ал өтө жөнөкөй бала болгон. Фериттин эң жакын адамдарынын бири бул айдоочусу Абидин. Абидин менен биргеликте ал көптөгөн иштерин аткарат. Ошондой эле Фериттин жашоосунда өзүнүн жүрөгүнүн орун алган кыз дагы болгон, мунун аты Пелин. Пелин дагы Феритти аябай сүйөт, ошондуктан сериалдын башталышындагы тузакты Пелин курат. Чоң атасы Феритти үйлөнтүүнү чечсе, мен менен үйлөнөт деп ойлогон, бирок тилекке каршы андай болбой калды. Азыр биз Фериттин келип Пелинге башка кызга үйлөнүп жаткандыгын айтканын көрүп жатабыз. Ферит үй бүлөсү менен Газантеп шаарына келди. Эртеси күнү кечинде Сунанын колун суроо үчүн барууну пландашат. Албетте, Сейрандын үй бүлөсү дагы бул үй бүлөгө кыз берип жаткандыгы үчүн аябай кубанышат жана алар дагы өзүнүн даярдыгын көрө башташат. Үй бүлөсүнүн даярдыгына жардам берүү максатында бул жерде Сейран дагы Газантеп жаңгагын алганы келгенин көрүп жатабыз.